Биолог Мугалим Жакшылык 9-класстын класс жетекчиси. Ал 1-сентябрга карата министрликтен бекитилген санариптик сабаттуулук, сапаттуу келечектин негизи деген темадагы тарбиялык саатты даярдады. Анын айтымында санариптештирүү мугалимге жана окуучуларга көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берет. Андыктан бүгүн Жакшылык бир топ билим берүүдөгү тиркеме сайттарды ийгиликтүү өздөштүрүп жатат. Санариптештирүү бүгүнкү менин жашоомдо чоң ролду ойноп калды. Себеби биз санариптештирүү аркылуу дагы жаратылыштагы жүрүп жаткан кубулуштарды дагы биз 3D форматында, башкача айтканда 3D форматында дагы баардык процесстерди ушинтип көрсөтүүгө толук мүмкүнчүлүк жаралды. Мынакей бул жерде көрүп тургандай эле жаратылыштагы кубулуштарды дагы 3D форматында көрсөтө алам. Кенже класстан жогорку класска чейин бекитилген темалардын көпчүлүгү санариптештирүүгө, адептик рухий тарбияга көңүл бурулган. Анда жоопкерчиликтүү үй бүлө, күчтүү ком, туура кесипти тандаганын, ийгиликтүү келечекке жол салганын, нарктуу кыргыз жараны өлкөнүн жараны деген ачык сабактар өтүлөт. Ошол бизде азыр 1-сентябрга ошол 4 тема киргизилди. Бул боюнча биздин мугалимдерибиз азыр ошол ачык сааттарына активдүү даярданышып, презентацияларды даярдашып, бала биринчи келгенде биз дайыма айтабыз да, бала мектепти сагынып келет 3 ай бою. Келгенде биз баланы ысык тосуп алышыбыз керек, кучак чайып тосуп алышыбыз керек. Мектепке келгенде бала баягы настроение болуп, же болбосо капа болуп кетпеш керек. Ошон үчүн биздин мугалимдерибиз азыр ошол 4 тема менен абдан сонун бир даярданып атышат. 11-класс быйыл классым. Ошол 11-класстарга биринчи бере турган сабагым кесипкөй нарктуу жаран Кыргызстандын келечеги деген темада өтмөкчүмүн. Анткени менин классым 11-класс. Булардын келечекте Кыргызстанга пайдалуу инсан болуп чыгыш үчүн өздөрүнүн багыттарын тандоо, кандай кесипкөй адам болуш керек, Кыргызстандын нарктуулугу эмнеде, мына ошол жөндө патриоттулук сезимин ойготуп, Кыргыз өлкөсү кесипкөй инсандардын колунда демекчимин да келечеги. Эскерте кетсек, тарбиялык иштердин мазмунун мурда мугалим аныктап келген. Азыр Билим берүү жана Илим министрлиги жана Кыргыз Билим берүү академиясы сунуштап жатат. Ал эми кандай усул, ыкмаларды колдонуп тарбиялык сабак өтөт, ал мугалимдин укугу. Бермен Чомокоева, Эржигит Тилекбек уулу, Билим жаңылыктары, Бишкек.